Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде күндөмү маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы. Аны мен Айбек Исабеков тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жапаров сыйлыктар боюнча жарлыктарга кол койду. Мамлекеттик сыйлыктар кимдерге ыйгарылды? 1 сентябрь билим күнү. Бүгүн 1 миллион 300 миң окуучу мектеп босогосун аттады. Кыргыз-казак чегарасынан ондогон бодомалды мыйзамсыз айда өтүүгө аракет кылган факты катталды. Эгемендүүлүк майрамындагы эл аралык айтышта 5 акынга атайын сыйлыктар тапшырылды. Президент Садыр Жапаров бүгін 1 сентябрда кыргызстандыктарды жаңы окуу жылынын башталышы жана билим күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысы өз куттуктоосунда жаңы окуу жылынын башталышы 1 сентябрь билим күнү менен куттуктап, ар бир баланын татыктуу билим, туура тарбия алышына бардык шарттар түзүлүшү зарылдыгын белгилеген. Билимдүүгө дүйнө жарык деген накыл кептегидей, билим уясын аттаган ар бир баланын татыктуу билим, туура тарбия алышына бардык шарттар түзүлүшү зарыл. Себеби билимдүү жаштар мамлекетибиздин келечеги, улутубуздун уңгусу, өлкөбүздүн байлыгы, дүйнө ааламдашып жаткан маалда сапаттуу билим берүү туруктуу өнүгүүнүн эң ишенимдүү пайдубалы болуп калды. Мамлекет тарабынан өлкөнүн билим берүү тутумун дүйнөлүк агартуу мейкиндигине акырындап интеграциялоо менен өнүктүрүүгө басым жасалууда. Окутуунун ыкмалары жаңыртуу менен билим берүү жаатындагы өлкөнүн атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн арттыруунун көздөп жатабыз деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Президент ошондой эле окуучуларга кайрылып, татыктуу тарбия, терең билим алуу мамлекеттин келечегине кошкон чоң салым экендигин айткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылды. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Камчыбек Ташиевке бул наам жана Акшумкар ордени Кыргыз Республикасына сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн берилген. Коомчулук УКМК төрагасын бул наамга татыктуу экенин айтып, сыйлык эчак берилиши керек деген пикирлерин билдиришүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылды. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Камчыбек Ташиевке бул наам жана Акшумкар ордени Кыргыз Республикасына сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн берилген. Бул бала ошол наамга татыктуу өзүнүн чечкиндүүлүгү менен, тайманбастыгы менен ошол кандай жер болбосун, кайсы жер болбосун, ошо өмүрүн, энергиясын, ден соолугун элге арнап, башын канжагага байлап, ошентип элим деп жүргөн азамат жигит. Бул бизде кыргыздын жанагыдай тарыхында керек болсо алтын тамга менен жазылып кала турган бала. Сыйлыкты бүгүн эле эл көтөргөн жок. Бұл 12 жылдан бері көтеріліп келіп атқан елдің içindегі сунуш, пикир, елдер қолда чоғылттық. Ошол біздің жазған қаттарыбыз, сунуштарыбыз, чоғылтқан қолдорыбыз, мына Садыр Нуркожоевич президент болып қалып, ошол біздің қатыбыз жетіп, елдің мүддөсү аткарылды деген ойдомун. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин 2010 жылдагы июнь окуясындагы эрдиги үчүн ага баатыр наамы берилиши керектиги калк арасында айтылып келген. Бул боюнча кол топтолуп сунуштар да берилгени маалым. Ушундай жигиттерди көзүсү тирүүсүндө элге кызмат кылып атканда сыйлай албай, өткөндө сыйлайбыз. Жок дегенде көзү тирүүсүндө ушул берген наамдарды алып берсе, кичине ушул кылган эмгектерине өзü dağı özüne razı oluş керек деген мен ойдомун. 1,5 жылдын ичинде бул аябагандай зор иштерди кылды. Мынакей биздин кызматкерлер ар кайсы эски Советтер Союзунан калган библиотекада, клубтардын бир жагында отуруп калышкан. Азыр ар бирине үй салып берип атат, иштеген жерине. Андан тышкары кызматтык үйлөрдү, квартиралар салып берип атат, служебный квартира. Камчыбек Кыдыршаевич чын эле биздин конторго, биздин органга абдан чоң салым кошту. Мындай болгон эмес.
Коомчулук Камчыбек Ташиевдин элине сиңирген эмгеги эбегейсиз экенин айтып, баатыр наамына татыктуу деген пикирлерин билдиришүүдө. Качан гана 90-га чыкканда бериш керек эмес да. Абдан туура азыр бул ушул наамды бериптир. Эми жоопкерчилик эки эселенип күчөйт. Өзүнчө адамга стимул берилет дагы. Ошол элдин ушунча улуу даражадагы наамды алгандан кийин адам өзгөрөт да. Жакшы жагын өзгөрөт. Сыйлыгы көпкө жетсин. Андан ары дагы сыйлыктарга жетише берсин, ден соолук берсин, өмүр берсин. Ушундай элдин сыймыгына ар дайым жарап жүрө берсин. Биз буну менен сыймыктанабыз. Камчыбек Ташиевдин бир жакшы касиеттери бар. Баатырлык касиети бар. Аркасынан коркпогон, алдынан коркпогон, бир тавакал, анан билими күчтүү инсан, эми туура эле. Бирок ушул adam өлгөндөн кийин баалабаш керек да, тиригиде баалап коюш керек да, иштеген адамды тиригиде баалап коюш керек. Жогорку даражадагы сыйлык мамлекеттик ишмерлер Медетхан Шеримкулов, Апас Жумагуловго, ошондой эле көзү өтүп кеткен кино режиссер, сценарист Болотбек Шамшиев менен Советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер Арстанбек Дүйшиевге дагы ыйгарылды. Камчыбек Ташиев 2010-жылы деле мындай кыйчалыш болгон, мындай бир опурталдуу күндөрдө ар дайым мен байкагандан ар дайым өзүнүн мындай бийик деңгээлде кармап, мекенчилдигин, улутмандыгын көрсөтүп келген инсан да. Кыргыздын бир барбалаңдаган бир ак көңүл жигити элине жакшылык кылам деп мындан ары да ушундай болуп иштесе, толук кийин мээнетин эл өзү эле тандап алат. Мен айтпашым керек. Эл өзү айтып алат. Мен ойлойм, коррупцияны мындан ары дагы дал ушу келаткан темпинен төмөндөтпөй, жогорку деңгээлде коомду тазалап берсе, анык уже анан тиги ардактуу эс алууга чыкканда эл өзү көкөлөтүп колуна кармап тура тургандай жигит болсун. Акшумкар өзгөчө белгиси Кыргызстандагы мамлекеттик сыйлыктардын эң жогоркусу. Ал кезинде мамлекеттик кызматта түрдүү тармакта үзүрлүү эмгектенгендерге берилет. Аны алган инсан Кыргыз Республикасынын баатыры болот. Сыйлык 1996-жылы 16 апрелде түзүлгөн. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери ага 33 адам татыды. Гүлдана Мумунова, Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башынын маалымат кызматы билдирди. Алар социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалдарды өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, кесиптик ишмердүүлүгүндөгү ири жетишкендиктери үчүн ошондой эле өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата сыйланышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путинге мамлекеттик жана коомдук ишмер Михаил Горбачевдин каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Маалыматка караганда мамлекет башчысы Михаил Горбачевдин жакындары менен туугандарына кайрат айткан сөздөрүн жолдогон. 30 август кечинде Орусиянын Москва шаарында 92 жашында СССРдин мурдагы президенти Михаил Горбачев каза болгон. Ал катуу жана узакка созулган оорудан кийин көз жумган. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек-ара кызматы кыргыз-казак чек-арасынан ондогон бодом малды мыйзамсыз айда өтүүгө аракет кылган факты катталганын билдирди. Ага ылайык окуя Чүй облусуна караштуу Кемин районунун аймагында болгон. Алдын ала эсепке ылайык кармалган малдын баасы 4,5 миллион сом деп эсептелген. Буга чейин бодом мал аткезчилиги кыргыз-өзбек чек-арасында да бир канча жолу катталган. Чек-ара кызматы Жалал-Абад облусуна караштуу Алабука районунда 13 августта кыргыз-өзбек чек-арасын бузуп, 7 жылкыны айдап бараткан Кыргызстандын жараны кармалганын билдирген. Мындан көп өтпөй атылган облустагы Аксы районунда Өзбекистанга 7 бодом мал айдап бараткан дагы бир кыргызстанды колго түшкөн. Талас облусунда 14 августта кыргыз-казак чек-арасынан 17 баш бодом мал жүктөлгөн машина кармалган. Чек-арадагы контрабанданын айынан ок атылган, адам өлүмү менен аяктаган учурлар орун алган.
Бүгін 1 сентябрь Бишкектегі Алтын Орда конушында номер 98 жаңы мектептің açılışı болып өтті. Жаңы açылған мектепте лингвистика жана информатика сабақтарына басым жасалып, интерактивті методдорду қолданып сабақ өтүүгө ылайыкташкан заманбап жаңы жабдуулар алынған. Мектептің açılышына министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров та катышты. Бүгін 1 сентябрь Бишкектегі Алтын Орда конушында номер 98 жаңы мектептің açılışı болуп өтті. Аталған иш-чарага министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров катышып, жаңы мектептің босогосун аттап жаткан мугалимдерди жана окуучуларды билим күнү менен куттуктады. Билим берүү кызматкерлери менен, билим берүү министрлиги менен акылдашып, канча мектеп курсак, жок дегенде 2 көтөбүз деп, анан ушу 15 мектепти куруп, анан бир бала бакчаны кура турган болсок, анда анткени бала бакчаларда дагы школдор жайгашкан экен, ошолордун баарын бошотуп, биз ушуларды ишке киргизе турган болсок, буюрса ушу 1 сентябрга, азыр эми 1 ноябрга чейин деп атабыз, биз ушу мектептерибиздин баарын жумушка киргизебиз. Анан ошондуктан биз президенттин тапшырмасын так аткарганга аракет кылдык. Мэрия менен чогуу республикалык бюджеттен 2,5 миллиард сом бөлүп бердик. 450 миллион сомду мэрия өзүнүн бюджеттен караштырып, жалпы 3 миллиард сомго азыр ушу мектептердин баарын быйыл буюрса жумушка киргизебиз. Акылбек Жапаров өз сөзүндө мугалимдик кесип ардактуу экенин айтып, алардын айлык маянасын көтөрүп берүү менен гана чектелбестен, мугалимдик кесипти өлкөбүздөгү эң сыйлуу кесиптердин бирине айлантууга мамлекет болгон аракетин жасай берерин айтты. Урматтуу президенттин тапшырмасы менен биз мугалимдердин зарплаталарын 2 эсе көбөйттүк. Ал эми алыскы региондо жашап аткан, ошол жакта билим берип аткан мугалимдерибиздики 3 эседен ашты акчалары. Анткени биз аларга высокогорный коэффициенттеринин баарын да коюп койдук да. Россиядан келе баштады мугалимдердин баары кайра. Кудайдын улагы сүйүнсүн, биз ушундай шарттарга аябай даярданганбыз. Мына бүгүн дагы аябай кубанып, толкунланып турабыз. Мугалимдерибизге мындан ары дагы биз жакшынакай шарттардын баарын түзгөнгө аракет кылабыз. Ошонун үстүндө иштей беребиз. Быйыл эле айлыктарын көтөрүп токтоп калбайбыз. Биз мугалим эң Кыргызстанда сыйлуу профессиялардын бирин айлантууга, президенттин тапшырмасын аткарууга даярбыз. Замандын талабына жараша лингвистика жана информатика кабинеттерине өзгөчө басым жасалып, окуу үчүн керектүү болгон жабдуулар алынып, бүгүнкү күндө толук ишке даяр дейт мектеп директору. Биздин Алтын Ордонун аймагы курулган 98 жалпы орто мектеби өзү 480 окуучуга ылайыкташылган. Бирок бүгүнкү күндө 2 сменде биз расчет кылып 704 бала бүгүнкү күндө кабыл алынды. Буларды окутуш үчүн 40 мугалим жумушка тартылган азыркы учурда. Заманбап эмеректер менен бул англис тил лингвистика кабинети, информатика кабинети, ошондой эле технология кабинеттери жаптылган. Ал эми башка кабинеттерге дагы керектүү эмеректер алып келинип, бүгүнкү күндө окуу процессин уюштурууга толук даярбыз. 100% комплектование бүткөн. Бул мугалимдер, андан сырткары бизде административдик башкаруучу составда бар, окуу бөлүм башчысы, тарбия бөлүм башчысы, уюштуруучу деген сыяктуу должностор. Ошондой эле тех персонал бар, булардын баарын кошкондо кызматкерлердин саны 50ге жетет. Мектепте жаңы технологиялар менен жөнөкөй тил менен айтканда ноутбуктар менен компьютерлор менен камсыз болуп атат. Азыркы бүгүнкү күндө айтып кетсек бизге 12 ноутбук келди. 12 ноутбук бардыгы жаңы экен, бизге иштеши дагы жакты. Ал өзгөчөлүгү бардыгы бир ящикке салынып, ал ящикте бардыгы бир моментте заряд алат экен да. Анан качан окуучуларга колдонуу кезинде ачып бересиң, баягы мурункудай астындагы проводдор же зарядка сайыш керек деген нерсеси жок эле, оңой жүрө берет экен. Жаңы мектептин ачылышы окуучуларды эле эмес, ата-энелерди да кубандырууда. Билим башаты мектеп экенин айтып, ушул мектептен Түгөлбай Сыдыкбековтай, Чыңгыз Айтматовтай мыкты инсандар чыгаарына тилектешпиз дейт ата-энелер. Албетте бул Алтын Ордо конушунун бардыгынын кубанычы, сүйүнүчү десек болот. Себеп дегенде билим башаты мектеп да, ошондуктан биз ата-энелер эртеңки балдарыбыздын билимдүү, акылдуу, кыргыз эл керегине жараган инсан болуусун тилейбиз. Менимче бул мектептен дал ушул биздин жаштар жакшы өзүнө тиешелүү мыкты билимди алып, бизди кубантат. Эл керегине жараган Түгөлбай Сыдыкбеков сыяктуу, Чыңгыз Айтматов сыяктуу кыйын инсандар чыгат деген ойдомун.
Белгилей кетсек, бул жылы 1 сентябрга карата республика боюнча 5 мектеп, 2 бала бакча ачылды. Ал эми өлкө боюнча жалпысынан 1 миллион 300 миң окуучу билим алса, 82 724 мугалим мектепте сабак берет. Нуркыз Элдияр кызы Кудайкалыс Өмүралиев, регион. Быйыл Ош шаарында 8 миңден ашуун бала 1 класска барды. Бүгүн 1 сентябрь каладагы бардык мектептер жаңы окуу жылына карата эшигин ачып, алгачкы коңгуроо кагылды. Салтка айланган майрамдык салтанат уюштурулуп, окуучуларга тарбиялык сааттар өтүлдү. Ошто билим күнү кандай белгиленди? Асел Сыдыкованын материалынан таанышыңыз. Ош шаарындагы бардык мектептерде жаңы окуу жылынын башталышына белги берген алгачкы коңгуроо кагылып, билим күнүнө арналган салтанаттуу иш-чаралар уюштурулду. Окуучулар тарабынан ыр бийлер аткарылып, куттуктоолор жаңырды. Кайсы иш-чаралар өткөрүлүшү боюнча толук буйрук чыгып, мектептерге жеткирилген. Ошонун негизинде бүгүн сабактар кайсы темада болот, бардыгы берилген, иштелмелер кошо берилген. Эми жалпылап алганда шаарда бардык мектептер быйыл өзгөчө даярдык менен жаңы окуу жылын баштоого аракет кылышты. Толук азыр ачылыш бүгүн болду. Быйыл калада 8 миңден ашуун бала 1 класска барды. Алардын ичинде номер 4 Киров атындагы мектеп гимназиясынын босогосун 320 бала аттады. Биринчи кадамын шилтеп жаткан наристелер үчүн бул күн өзгөчө чоң майрам экени шексиз. Алар үчүн жаңы жашоонун башталышы, эсте каларлык күндөрдүн бири болууда. Балдар ага эжекеси классташтары менен таанышып, алгачкы сабактарын өтө башташты. Кандай даярдыкка келдиң 1 класска? Жакшы. Жакшы даярдык менен келгенмин. Садиктен келгенмин. Мага эжекем жакты, классым жакты, партам жакты, досторум менен тааныштым. Некоторые садиктеги, биимдеги досторум келди. Эми жаш окуйбузбу? Ооба. Канчага окуйбуз? Мен 5 окугум келет. Ошо президентибиздин, жалпы эле билим берүү министрлигинин колдоосу биз үчүн дагы өтө чоң стимул болду. Эми мындан ары талаптар бир эле акыны көтөрүп эле болду биз жыргап калуу дегенден алыспыз. Талап абдан катуу. Мына бүгүнкү күндөн баштап бардыгыбызга ушу мектеп босогосун аттаган мугалимге дагы, окуучуга дагы, ата-энеге дагы алдыдагы окуу жылын ийгиликтүү алып, максаттарыбызды ишке ашыруу үчүн болгон күчүбүздү жумшап иштеп келебиз. Бул жылы өзгөчөлүк окуу жылы 15 сентябрда эмес, 1 сентябрдан башталып отурат. Ошо менен бирге жогорку класстар үчүн диндерди таануу сабагы киргизилди. Мындан сырткары билим сапатын жакшыртуу максатында сабак учурунда балдардын телефон колдонуусуна тыюу салган буйрук бекиди. Диндердин өнүгүү тарыхы деп айтылат ал сабак. Бул жумасына 1 сааттан 9 класстарга киргизилди. Бул бүгүндөн баштап окутулуп баштайт. Мунун программалары чыккан, китептердин электронный варианттары чыккан. Ошонун негизинде мугалимдер дагы бизде 113 окуучу, мугалим ички иштер башкармалыгынан справкаларды алып, УКМКнын көзөмөлүнөн өтүп, анан кийин азыр бардыгы 2 жумалык курстан өтүштү. Даярдыктары бар. Кудай кааласа сабак башталат. Мындан сырткары Ош шаарында быйыл ошол 2 кошумча корпус курулууда. Ош шаары ошол мектеп окуучуларына, жалпы эле ошол билим берүүгө өзгөчө көңүл буруп келатат. Мэрибиз да келгенде эле ошол маселени көтөргөн. Анан эми бизде ошол мектеп окуучулары үчүн азыр бизде билим берүү башкармаларында чоң тапшырмалар коюлган, алардын сапаты боюнча. Анан эң негизги маселе бизде мектеп окуучуларынын коопсуздугу. Ошол коопсуздугу боюнча дагы бир топ иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Анан бүгүн көрүп атасыздар, майрамдык маанай, 1 класстар бүт баары ошол 1 кадам таштап, 1 коңгуроо кагылып, аларга мына бүгүн мектептерде шаар боюнча бүт ошол 1 ачык сабактар уюштурулуп, мекенди сүйгөө, мекен жөнүндө темада ошол түрдүү тажрыйбалуу мугалимдер сабак өтүшүп, мен ойлойм бир жакшы бир майрам болду. Белгилей кетсек, Ош шаарында жалпысынан 85 билим берүүчү мектеп бар. Анын 55-и мамлекеттик, 30-у жеке менчик. Анда 85 миңден ашуун бала тарбияланат. Асел Сыдыкова, Элимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Жалал Абад шаарындагы номер 1 Бабкин атындагы мектепте бүгүн 1 сентябрь билим күнү белгиленди. Аталган мектепте 2022-2023 окуу жылына
240 бала 1 класска кабыл алынган. Бул мектептин эскилиги жеткендиктен жаңы имаратка муктаждык жогору. Учурда мектептин жарымынан жакын окуучу башка мектепте билим алышат. Билим күнү кандай белгиленди? Толугураак кийинки сюжетте баяндалат. Жалалабад шаарынын тургуну Шарипа Жоробаева номер 1 Бабкин атындагы мектепке 1 класска небересин алып келген. Биринчи коңгуроо кагылып, бул сыяктуу жеткинчектердин баары кубанып турган чагы. Кыргызстандын келечеги ушул биздин мугалимдердин колунда. Мына мен да неберемди алып келип көп нерседен үмүт этип атам. Менин балам дагы кезегинде ушул Кыргызстандын керегине жараган бир атуул болсо экен, жакшы тарбияланып чыкса экен деген ойдо ушул 1 мектепке алып келдим. Мен кызым да ушул балдардын апасы да ушул мектептен бүтүп келип, мыкты окуучу болуп, кызыл аттестат менен бүтүрүп. 1 сентябрь билим күнүнө Жалалабад шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев да катышты. Мектеп жааматын билим күнү менен куттуктап, билим берүү тармагына шаардык кеңеш тарабынан жогорку деңгээлде көңүл бурулуп жаткандыгын билдирди. Жалалабад шаарынын бюджетинин 4/1 бөлүгү билим берүү тармагына кетет. Өзүңүздөр көргөндөй, азыркы учурда бала бакчалар, ошондой эле мектептер, жаңы курулуш иштери жүрүүдө. Ушул эле бүгүнкү мына Бабкин атындагы мектептин дагы жаңы курулуш имараты быйылкы жылы жүрүп жатат. Буйрукса кийинки жылкыга пайдаланууга берилет. Буга чейин Төш Кучу айылында, ошондой эле Тайгараев айылында дагы заманбап бала бакчалар курулду. Некрасов көчөсүндөгү бала бакчадагы бүгүнкү күндө капиталдык ремонттон өтүп пайдаланууга берилди. Татыктуу билим алып, мамлекетибизге өздөрүнүн салымын кошуп, мамлекетибиз үчүн, элибиз, жерибиз үчүн кызматын кылат деген ийгиликти каалап кетебиз. Жалпы эле биздин окуучуларыбызга жана студенттерге ийгилик каалап кетебиз. Аталган билим уяга 2022-2023 окуу жылында 240 бала 1 класска кабыл алынган. Мектеп боюнча жалпы 2700 окуучу билим алышат. Алардын 700дөйү номер 6 мектепте билим алышат. Себеби номер 1 мектепте жаңы имараттын курулуш иштери башталган. Башка жактан окуп келген 200дөй бала кабыл алынды. Бүгүнкү күндө ошо балдардын саны ошо 2700гө жетип калды. Биз аракет кылабыз. Биз ишенебиз, Кудай буйруса, ушул жаңы имаратыбыз бүтүп калса, март айында балдар жакшынакай шартта билим алып калышат. Жалалабад шаарында 21 мектеп бар. Аларда 1175 мугалим иштеп, 26 миңден ашык окуучуга билим берип келет. 2022-2023 окуу жылында 3600 окуучу 1 класска кабыл алынган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Тажик айылдарын аралап билим алган окуучулар үчүн жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Баткен районунун чек арадагы Үчтөбө айылында 225 орунду мектеп курулуп, кошуна айылдарга каттап окуган 5 класстан 11 класска чейинки окуучулар өз айылында эле орто билим алуусуна шарт түзүлдү. Ачылуу салтанатына катышкан аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков Баткен облусунун чек аралаш айылдарында жалпы 5 мектеп жана 3 балдар бакчасы ачылганын билдирди. Айназик менен Алия 9 класты кайрадан өз айылындагы жаңы курулган мектепте окуй турган болду. Буга чейин Үчтөбө мектебинде 4 класска чейин гана билим берилип, 5 класстан 11 класска чейинкилер кошуна айылдарга барып билимин улантышчу. Эң жакын мектепке барган окуучулар 3 чакырым жол жүргөн. Анда да тажик айылдарын аралап өткөндүктөн кооптуу учурларда болгонун айтышат. Турунбай Садыков атында орто мектепте окуп жүргөндө бизге кышында көңчө аябай кыйын болот эле. Эрте жөнөгөнгө убакыт болбой калатынан мектептен кайтканда караңга калып кетет болчубуз көбүнчө. Тажикте жактан өтчү жол бар болчу, ошол жактан көбүнчө кечке калып кеткенде тийишкен учурлары болгон. Жол бир кыйла узак болчу. Жол эле 1 саат кетчү. Кээде мектепке кечип калган убактар болот. Көбүнчө кышта караңга калып калабыз, кечке калып, корккон учурлар болгон. Чек арачылары катталган учурда элеттик окуучуларды күч түзүмдөрү коштоп, мектепке жеткирип жүргөн учурларда болгон. Жай турмушта ата-энелер өз балдарын алып барып, кайра алып келишчү экен. Жалпысынан кошуна айылдагы мектептен 200дөй окуучу билим алууга аргасыз эле. Эми бул көйгөйлөр артта калганына Үчтөбөлүктөр кубанып турушат. Хажало деген айыл бар.
ушул туугандарды эң тополоң чыгарчу айыл ушул. Үчтөбөгө мен Аксайды эч убакта уктаткан эмес. Ал жакка барып Аксайга, бул жакта келип Үчтөбөгө тийишип турган ушундай айыл болгон. Анан балдар өзүңөр көргөнсүңөр да, телевизордо балдарды милициялар ташып жүргөн. Сопровождение кылып жүргөн да. Ушундай кыйынчылык болгон да. Жолдо мына тажиктердин арасынан өтөт эле, ойлонот эле, кышында да мынандай 4 класстарды алып барып келген күндөрүбүз болгончу мектепке. Эртең менен апарып келиш дагы кыйын да. Азыр эми бул мектептин түшкөнүгө баарыбыз эле кусанбыз. Мугалимдердин да көптөн бери эңсеп жүргөн мүдөөсү орундалып, буга чейинки ашар жолу менен курулган эски мектептен жаңы 225 орунду типтүү мектепке көчүштү. Мындан ары башталгыч класстарга эле эмес, толук билим бере башташат. 4 жылдык мектебибиз бизге абдан эле кичинекей 3төн отурушат эле окуучулар. 225 150 орунду 100 орундуда 150 окуучу окуп аткан. Буржуйка печке менен кышында абдан ыш болуп, балдар үчүн абдан эле мындай шарт жок болчу да. Азыркы учурда эми абдан кубанып турабыз. Буюрса бул жаркыраган мектепте бардык толук шарты менен типтүү мектеп салынды. Бардык тургундар, айыл эли абдан кубанычта. Облус боюнча жалпы 100дөн ашуун мугалимдин тартыштыгы жаралып келген болсо, акыркы учурда айлык маяналар көбөйүп, кесибин алмаштыргандар да кайрадан өз ордуна келе башташкан. Мындан улам окутуучулар жагынан да көйгөйлөр чечилди дейт облустук билим берүү усулдук борборунун директору. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлбөдү. Азыр немени дагы нагрузка баягы жүктөмдү дагы азайтты да, 18 сааттан ашырбайт. Ошондо мугалимдерге жетиштүү санда баягы сааттар да берилет. Буюрса неме баягы үйдө отурган сабак жетпей аткан мугалимдер дагы чакырылып, Россияда жүргөндөр, башка тармакта жүргөндөр дагы кайра келип атышат да. Быйылкы окуу жылына карата Баткен облусунун чек аралаш айылдарында жалпы 5 мектеп ачылды. Анын 4-өсү Баткен районунда жайгашкан. Дагы 2 мектеп ушул жылдын аягына чейин пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Ал эми окуучулардын коопсуздугу үчүн авариялык абалдагы 26 мектептин ордуна жаңы мектеп куруу зарылдыгы турат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Жакында 3 өлкөнүн президенттери Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолун баштоого кол коёт. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте билдирди. Ал бүгүн жогорку кеңештин жаңы сессиясынын ачылышында сүйлөп, депутаттардан ири долбоорго байланышкан демилгелерди колдоп беришин өтүндү. 15-16 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарындагы ШКУнун кезектеги отурумунда Кытайдын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери темир жол долбооруна кол коюунун астында турат. Кытайдан 180ге жакын адис келип, биздин адистер менен чогуу геофизикалык иштерди жасап жатышат. Кийинки жылдын жарымында мунун техникалык, экономикалык негиздемеси бүтүп калат, деди Жапаров. Ошондой эле ал Кыргызстандын аймагынан өтүп жаткан темир жолду курууга 5-7 миллиард долларга чейин каражат сарптоо керектигин белгиледи. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата жана төкмө акын Замирбек Үсөнбаевдин 70 жылдыгына арналган 15-чи эл аралык кыргыз-казак төкмө акындарынын айтышынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Эл аралык кыргыз-казак айтышында баш байге Жеңишбек Жумакадыр жана казак акыны Айтбай Жумагуловго ыйгарылды. Эки акынга 350 миң сомдон кош байге тапшырылды. Биринчи орунду кыргыз акыны Баян Акматов жана казак акыны Данияр Алдаберген алып, 200 миң сомдон кош байгеге ээ болгон. Ал эми экинчи орунду кыргыз акыны Мамбет Токто, Мамбет Орозо менен казак акыны Аспанбек Шугатаев ээлеп 125 миң сомдон кош байгеге татышкан. Үчүнчү орунга кыргыз акыны Асылбек Маратов жана казак акыны Алтынбек Ибрагимов татып, 100 миң сом кош байгенин ээси болушкан. Мындан тышкары айтышка катышкан башка акындарга кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылган. Жалал Абад шаарындагы көп балалуу энелер Баатыр эне ордени жана эне даңкы төш белгиси менен сыйланышты. Мэр Эрнисбек Ормоков менен шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаевдер сыйлыктарды тапшырды. Баатыр эне ордени 7 же андан көп баланы толук кандуу тарбиялаган 12 аялга берилсе, эне даңкы медалы 6 баланы чоңойткон 6 аялга төш белги ыйгарылды.
Орден медаль алған энелер ағарту тармағында емгектенген мұғалимдер, дарыгерлер жана үй кожойкелери. Мэр Эрнисбек Ормоков, төрага Нуртилек Орозбаевтер балдардын түйшүгүн көтөргөн энелердин эмгегине зор экендигин баса белгилеп, бардык аялзатына эне болуу бактысы насип этсин. Шаарыбызда батыр энелердин саны көбөйсүн деген каалоо тилектерин билдиришти. Учурда Жалал Абад шаарында жалпысынан 251 батыр эне бар. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына карата Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан концерт уюштурулду. Ага шаар мэри Эрнисбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев баштаган мекеме ишканалардын жетекчилери, шаар тургундары жана коноктору катышты. Кала башчысы Эрнисбек Ормоков эгемендүүлүктүн маанилүү жана баа жеткис экендигин, келечек ээлери болгон жаштарга жеткирүү ыйык милдеттердин бири болушу керектигин баса белгиледи. Концерт алып баруучу Чыңгыз Мырзаев алып барып, эстрада жылдыздары Гүлназ Чыныбек кызы, Самаган Кочкоров, Динара Тилекеева жана башка өнөр ээлери эгемендүүлүк күнүнө карата шаар тургундарына акысыз концерт тартуулады. Концерт соңунда Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан майрамды шаңга бөлөгөн салют таратылды. Бүгін Кыргызстаныбыз үчүн эң маанилүү болгон майрамды Жалал Абад чергесинде өткөрүп атабыз. Мына ушундай элдин маанайы өзүңүздөр көрүп тургандай аябай сонун жогорку деңгээлде майрамдап атышат. Ушундай майрамды шарт түзүп берген, уюштурган Жалал Абад шаардык мэриясына дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып кетем. Дайыма ушундай элдин камын ойлоп, элдин маанайы үчүн дайыма элге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Ал эми жалпы элибизге болсо, элибиз жерибиз тынч болсун, асманыбыз бүгүнкүдөй ачык болсун, заманыбыз тынч болсун. Жалаң жакшы күндөрдө майрамдап эле жүрө бергенди жараткан насип кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар оңдашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү уласын, саламатта туруңуздар.